Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, hurmatlı Alay rayonunun bağbandары, degele bizden Kırgızistan'daki suyucular. Bir top Kanat Köz bugün Kanat'ta geldi, bir top videoları çıkarıp şu elge bir jardamımız tiyet bir oylap işlerdi jasap geliriz. Bugün daha sizlermenin şu badırang östürünün bir жаңы bir metodun gösterili dep geldik. Amken azırkı учурда şunçalık ekologiyalык жактан таза эч кандай химикат кошулбаган продукцияларды өндүрүү ар бир атанын анткени сиздин агараттыңыз сиздин балдарыңыз үчүн да чоң атанын чоң эненин иши кылып ар бир кыргыздын атуулунун милдети деп эсептейм да мен ошондой эсептейм. Эми былтыр көрсөңүздөр былтыркы жылдары ушундай бир крик души кылып сиздерге айттым эле, мына Тажикстандан келген тарбыздар жөнүндө. Алардын бардыгы билет, что бул химикат. Но биздин базарга кирип атты да. Эми Кудай буюрса бул жылдан кийин кирбесе керек деп ойлойм. Ошолорду мурдагы жылы айрыкча дарбыз арзан болуп бардыгы жеп балдардын иши өтөт, итто жей бердик да. Эмне анткени Тажикстандан кирди. Тажикстандан кирди, ооба. Тажикстандан киргенде бир мага окшогон жөнөкөй адам ал дарбыз алып чыга албайт. Анткени Тажикстандан дарбыз алып чыгыш үчүн жок дегенде 30 тонна 40 тонна алып чыгыш керек. Ага көп суммадагы акча керек. Анан алып чыгып ушундай олигархтар ошол дарбызды ошол жактан алып чыгып келип, анан кийин кичинекей беркилер, кичине портерлерге сатып алып, анан сатып атышат да. Ошондуктан бул жерде жөнөкөй элди күнөөлөбөйм мен. Олигархтарды гана күнөөлөйм да. Ошол дарбызды ошолор алып чыккан. Же болбосо мына биздин Кыргызстанда дагы бир Абдулда кандай эле? Ташиевич. Абдулда Ташиев деген инсан бар. Аябай жакшы инсан. Мына ушул ыйлап бактык эле деп жүгүрүп жүрөт. Бирок анын айткандарын көзүнө биздин алайга дагы келип ушул киши аябай айтты. Бак кылууну, же болбосо ушул өзүбүздүн гана продукцияны алууну. Эми ушул жерден дагы бир нерсени айткым келет да. Абдулда Ташиевич мына Порошенконун, Украинанын Порошенконун конфеттерди алып келбесин дагы жалабаттай жасалган конфеттерди жели дейт да. Аябай туура, мен кошулам. Но Абдулда Ташиевич сизге кайрылар элем. Сиз ошол олигархтарды Украинадан ошол конфеттерди алдырып келбеңизчи. Аны жөнөкөй бир барып алып туруп 2 тонна 3 тонна эч ким алып келе албайт. Аны олигархтар барып bir furаны алып келет. Bir fura 30 tonna. Elestetiңиz 400 килограмм, 1 килограммы 400 сом болгон конфетти bir fura алып келиш үчүн көп акча керек. Ошондуктан ушул олигархтар сиздерден дагы сурайбыз. Бала чаканы ойлоңуздар. Ошолордун ден соолугун ойлоңуздар. Өзүбүздүкүн жейли деген, өзүбүздүкүн пайдаланалы деген Абдулла Ташиевичке кошулайлы дагы эч кандай ошондой конфеттерди алып келбеңиздер. Дагы бир жеңилдеп алдым, окшот айтып алдым. Эми бадырыңдар, бүгүн биз ушу бадырың жөнүндө сөз кылабыз дедик. Мына менин алдымда бадыраңдарым ушул акыбалга келди. Кана жакыныраак келип көрсөткөнүң, бирөөлөрү чоңураак, бирөөлөрү кичинерээктер. Мисалы үчүн мына чоңураак, мына кичинерээк. Ушул көчөттөр тез өсүш үчүн 2 эсе, балким 5 эсе tez өсүш үчүн бүгүн сиздер менен өзүбүздүн колубуздагы каражаттар менен ушул бадыраңдын өсө турган
badıranın üstüne tasir berip turgan azot жасайбыз. Химиялык жол менен эмес, өзүбүздүн гана колубуздан келе турган гана азот бул. Бул азот, да кайталайын. Бул азот ушул бадыраңды ушундай турган мезгилде азыр 2 эсе, балким 5 эсе тез өстүрөт. Бул химиялык жол эмес, кадимкиле өзүбүздүн колубузда жасай турган нерсе. Анда кана бир ошол эмени жасап келели, азотту жасап келели. Баргандар, кымбаттуу көрүүчүлөр, мен азыр ушул бадыраң үчүн, бадыраңды тез чоңойтуу үчүн азот жасайм деп сиздерге айттым. Мындан башка дагы бир топ дарыларды пайдаланып көрдүм. Мисалы үчүн аптека, вет аптекаларга барсаңыздар, агро вет аптекаларда ошол жерде карнавина деген бир топ заттар турат. Аларды пайдаланып көргөм. Бирок мына азыркы мен жасаган аябай эффективдүү. Ошондуктан шуну жасабашыңыздар сиздерден сурайман. Так, анын үчүн эмне керек? Болгону ачытка. Орусчасы кандай болот? Дрожжи. Болгону базарда биздин магазиндерде ушул 80 граммдык экен, 35 сомдон сатылат экен. Болгону ушул. Ачабыз. Бул эч кандай химикат деп, дрожжду мен эч кандай химикат деп эсептебейм. Эми эсептесем деле бул өтө эле күчтүү химикатка кирбейт. Bir kaşık alasız. Gördünüz. Üstü yürülgün yok. Bir aş kaşık. Bir aş kaşık. Bunu 1 litre suya salasız. 1 litre suya salasız. Aralaştırasız. Siz açışınız mümkün. 1,5 litrelik bankaga saldığınızda türlü sebebi aralaşkanda aşıp ketmesin. Minekey. 1 litre suya 1 aş kaşık droş cevap olsam aşıtkı saldınız. Değil mi? Bayağı Kırgızlardan aşıtkısını salsa da bolsa gerek. Боло деген суроо турат. Эң сонун болот. Только пропорциясын бул кырыла турган ачыткы мындай жеңилирээк болот дагы. Сиз буга караганда белки ачыткы көбүрөөк болгондуктан анда уже 3 кашык салсаңыз керек. Белки кыргыздын ачыткысынан 3 аш кашык саласыз. Аябай аралаштырасыз. Айтмакчы. Ушул сиз пайдаланган суулар, банкадагы суу жылы суу болуш керек. Ысык деген эмес, ысык болгондо сиз колуңузду жууганда күйөт. Бул жылуу суу. Таарагы болуш үчүн адамдын денесиндеги температура болуш керек. То есть 35-37 градуста суу болуш керек. Ушуну аябай катуу сакташыңыздарды суранам. Минекей. Аябай аралаштырдык. Көрдүңүздөр. Эми ушул процесс, то есть ачуу процесси тездеш үчүн, көбүрөөк болсун үчүн 1 аш кашык кум шекер үйүлүп турсун. Көрдүңүзбү? 1 аш кашык кум шекер. Анткени бул тезирээк ачып, ачыганга жардам берет. Аябай аралаштырасыз.
Şular ayva yerisin. 2-3 minut ayva arılaştırın. Ne kadar buyurursa biz birinci etapta büttük. Buna en son bolup açıldı. Buna 1 litre жылы suğa 1 aş kaşık açıtkı droşi, 1 aş kaşık üstü üyülgün kumşeker. Açıtkıdan aralastırdık. Emi ikinci etap usul жасаған rastvordu 5 litre жылы suğa, daha kaytalan 5 litre жылы suğa koyasız. Beş litre жылы suğa koyasız. Çaykadık. Bundağı ayavayı arılaştırırız. Ayavayı 2-3 minut arılaştırın. Жылы dayar oldu. Ayavayı arılaştırdık. En son arılaştırdık. Emi uşul rastvor kırçağında kuturuz. Aralaşma. Uşul aralaşma 2 saat ısık yerde duruş gerek. 2 saat ısık yerde turganda buğa gündü nuru tiybeş gerek. Oşonduktan men 2 tazimden plastik tazikler bular жылылықты өткөрөт, жылуу жерде gündün nurun ötkөрбөйт. Ana. 2 saat duruş gerek uşul. 2 saatten keyin ikinci bölümge ötüyoruz. Koyuyorsun ha? Başlayalım. Kanat uşul pomidor egi oyunça dağı men bir özümün metodum пайдаланып келем. Hazır menin pomidorlarımı görsen hazır mындай болуп гүлдөй турган болуп калды. Aldı. Uşul pomidor ekende men köçöt uruğun uşul mındayчы temirden как бы парник кылгандай кылып ушул жерге эле эгем да. Бул жерге коюп туруп, бул жагына жылтыракты коем дагы ушул жерге эгип коем. Анан кийин bir gün бет жагына гана эгем дагы. Анан кийин наркы бетине көчүрүп коем. Азыр менин помидорлорум мына алды. Gül açayın dep kaldı mına Kuday buyurursa өсүштерин көрүп турасыздар. Эң жакшы эч кандай оорусу жок. Алды гүлдөп тур, канатына көрсөң болот минекей. Алды gülдөп тур. Мен өзүм дагы көрүп аптырмын. Мына бүгүн 31 iyun May. Дагы кайталап келем. Менин жерим бир аз сазга кирет дагы, кечирээк gülдөйт. Бирок жер ысыганда мен бул жерде канат жакшы билесиң, аттын кыгын салгам, ошолор жерде мен эрте пышат. Эми бүгүнкү дагы бир сырды ачайын деп турам. Ошол менин помидорлорума мындай оор түшпөгөн дагы бир себеби мен экөөнүн ортосуна пияз эгип коем. Мына башта пияз салынган. Бұл башта пияздың ортосындағы ургалчу боткосын алып саласыз. Сөз түрдө алып саласыз. Асты чоң пияз болот. Эки пияздын эки помидордун ортосуна
Bundan da piyaz yegilgen. Demek men bir ile жерden pomidordan gana düşüm albastan piyazdan daha düşüm alam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekan. 200 gramdan piyaz bola turgan bolsa 1,5 kilogram piyaz çıgat ekan. Yemi eseptep görüңүздөр kança jet turат. Bunu men bugün kılıp atkan jokмун. Жылда ılıp piyaz alıp ушинтип birle жерден birle mezgilde i pomidordan i piyazdan düşüm alıp geldim. Şularga жетишиш üçün жер аябай күчтүү болуш керек. Анын үчүн мен эмне кылам? Мен биогумус пайдаланам. Биогумусту элдердин көпчүлүгү атайын Калифорниялык Американын çöl canlılarını пайдаланаткен, мен жөнөкөй өзүбүздүн гана пайдаланам. Канат кел мына менин быйылкы эмдиги жылкыга даярдап койгон биогумусумду көрсөтөм. Мына. Бияқыт алыңызлар. Бияқыт алыңыз. Мына ол менин биогумусум. Sen kanat bultur özün tartkansın esinde var mı? Mına üstü söl canlar şunun içinde sebebi men uşul kışındası saklaşı üçün mına жерге үйüp koyğamdağı жылтырак менен жаап kışın menen şu жерде turuştu. Anan iki porter attın көздөгү ташталган кыгын алып келип, астына таштап, үстүнө ошол чөөлжандарды кой бердим. Эми канча жерде турат, сиздер менен көрөйлөр. Мына жерден көргөнсүңбү? Көрдүңбү? Мыналарды көрсөң болот. Эми эмне себептен булар азыр мына жака кире албай жатышат? Себеби бизде суук. Бизде суук азыр как бы выживает да, эртең бир 5-6 күндөн кийин аябай күн ысыганда ана булар ушундайнан дагы жеп кирсе керек. Көрсөң арт жагында дагы мен бир портерлик жерим бар. Балдар менен сүйлөшүп койгом. Алар дагы бир 10 күндүн ичинде мага дагы бир портер аттын кыгын алып келип беришет, төгүп коям. Ушул мага жетет. Ушул помидорлорду, ушул картошкаларды өстүрүш үчүн ушуну жасап келем да. Бул эч кыйынчылык эмес да. Азыр биздин алайда кийимде гана болбосун үйүндө, мал кырмаган үйүндө ушундай кыктап турат. Сиздер ушул эле кыгыңыздарга мына Гүлчөдө бар, арыкча мына Правдада Өмүш деген бала бар, ушулар чөөл жандарды кармашат, килограммын 200 сомдон сатабыз деп атышат. Ошодон 200 сомго 3-4 килограмм эле. Ладно, 1000 сом акчаңыз кетти. 5 килограмм алып келдиңиз, четинен кой берсеңиз, сиздин баягы кыктарыңызды, жаткан кыктарыңыздарды күзгө чейин эң сонун обработка кылып, биогумус кылып коет. Бул сиз үчүн аябай пайда бере турган нерсе. Эч кыйынчылыгы жок. Мына жаткан жерге эле ошол биогумустап чөөл жандап келип кой бересиз. Же болбосо мага окшоп ал америкалык чөөл жанды эмес, местныйды алып келсеңиз, мынакей көрдүңүз, күзгө чейин эң сонун кылып обработка кылып коет. Бардыңыздар билесиздер, шунчалык күрөшүп, шунчалык айтып деп келем. Химиялык жол менен эмес, мындай био жер семиргичтер менен өсүрүп, бала чакабызга берели. Канат, мына 2 саат убакыт өттү. Ага чейин экөөбүз менен огородун көрдүк. Биогумус боюнча дагы мүмкүнчүлүк болушунча кабар бердик деп ойлойм.
Mına bizim Rastor degende qanday emerdiler? Katardırıyoruz. Aralashma dayar oldu. Rastor aralashma dayar oldu. Neke. Yemi bu 5 litreye dayartılgan. Yemi uşul 5 litreden aralashmanı siz aralashmandan siz 1 litrede 5 litre suğa qoşasınız. 5 litre taza suğa. Aha. Şu siz jasagan rastordu 5 litre suğa qoşasınız. Şimdi daha eske salıp koyalı, muğalım bolğandıktan qaytalan ayava jakşı nerse, uşul rastordu jasaganga siz bir kaşık açıktı, droji, bir kaşık kum şeker paylandınız. Susu cılığı oldu. 35 gradus integralinde suda jasadınız. Bu jasalgan rastorumuz 2 saat durdu. Açıldı. Açıgandan keyin uşul açıtmadan 1 litre alıp 5 litre cılı suğa koştunuz. 5 litre suğa koştunuz. Yemi bizden köşetleri görürüz. Girmeyecek. Ne geldik? Daha geldik. Yemi daha bir ayta turgan derse, menin jerim tar bolgonduktan, men badırаңды жерге өстүрбөй бийик өстүрөм. Мына көрүп турасыздар. Ошону дагы бир жер сиздерге көрсөтүп коеюн дедим. Мынакей. Ошол badırаңдарды байлаш үчүн атайын мындай жерге жип тартып алам. Дайсыз. Урматтуу ишкерлер, урматтуу багбандар, агро сүйүүчүлөр, эч качан сиз ушунда байлап турган өсүмдүккө байлап тартпаңыз. Аныңыз өспөйт. Анткени ал салмагы келгенде буулуп, кысылып калат. Ошондуктан ушул методду пайдаланыңыз. Мынакей. Жипти гана байлап коесуз. Эртеге бул өзү эле оролошо үстүгө чыгып кетет. Түшүндүңүздөрбү? Растворго келели, аралашмага келели. Бул аралашма bir жолу жасалып, bir гана бересиз. Ушул буну кайталабайсыз. Бул раствор bir гана жол берилет. Бул тамырларын гана өстүрүү үчүн гана берилет. Ошондуктан кийин дагы берем демейсиз. Бул бадыранга bir гана жол берилет. Дагы бир нерсеси, муну сактабайсыз. Жасап туруп эле куясыз. Мен муну бүгүн жасап коюп, эртең куйдум дебейсиз. Жасадыңызбы? 2 сааттан кийин куясыз. Качан? Кечке маал. Мына бүгүн азыркыдай кечке маал куясыз. Саат 5тен кийин күндүн табы кайтканда куясыз. 6-да, 7-де ошондо куясыз. Эми бул раствор daha effektifti tasir etsin deseniz keçine kül koşup koyun. Buna özünüzdün oşal badırağınız aslında kül koşup koyun. Bu kanday kül? Kadimki otundun, gömdün külü. Şunda ustan yekini koşup koysanız bu kalsiy, kaliy. Бул дагы сиздин бадыраңыздын өскөнүнө эң күчтүү таасир этет. Ошондуктан мына бизде көбүнчө этибиз ширин болсун. Даже мен билем ушу күнгө чейин биздин ненелерибиз бар. Электрический чайниктен газın çayını içmeydi. Canağı kara
çaylıkta koyuyoruz bu oşağa gömdön je otundan jagıp alıp çaygana içişet. Oşol kül. Demek siz nan çapkanda şunda otun paydalanıp kılganda küldörü tutpаңыз. Аны bir жасына кай мешокка салып койсоңуз, sizge көп пайдасы тиет. Мынакей эми ушу растворду куябыз. Мына. Примерно мүмкүнчүлүк болсо 801 litrдин тегерегинде. Şöyle koyduk. Navza susu sindi. Yarım litreden koygan bolsak, yarım litreden daha koyup koyat ekeniz. Ne hormattуу agara suyucular. Бул жаңы методбу же былтыр дагы ушундай колдонгонсузбу? Bunu men har daim koldanıp gelem. Men biz sizler menen kana dököbüz. Östürü kanday desem, kantip егүү östürü menen kana жүрөбүz da. Эми толгон токой metotlar var. Химиялык жол эмес менен өстүрүүнүнчү. Mına bugün Kuday burursa biz ökövüz uşul hazır tüşüm malı jönde söz yok. Ökövüz uşul köçetlerin tez ösörgönün gana oylanıp geldik de. Bu hazırkı biz jasagan azot, karnavina, hazır belki bet aptekalarda satılan karnavinanın bir türü. То есть bu hazırkı ökövüz jasagan aralaşma ösümlüktü östürüt dağı tamırların ötü mınday ösümlüktü küçtü kalıpkana östürüt. Küçtü ösümlükten küçtü meme berileri bu jönökölü nerse olsa gerek. Doğru. Yani biz bugün daha kaytalayın. Biz kana dököz bugün uşul ösümlüktün 3, 4, kebirleri 3, kebirleri 5 bolgon, unda jalbırak askan badaranın köçetlerin bir juman içine tez çıkıp kete turan metot paydalandık da. Emi dağı bul emi oşunda oluyası olsa bul badaranka köp arganday kurtlar, kumurskalar işi kılıp gelip alıp bunun jalbırağını konup alıp toy kılışat. Jep joklaylık dep. Alardan saktaş üçün dağı химиялык жол эмес. Жөнөкөй элдик ыкма менен дарыланын жолун дагы Кудай буйруса, тынчыман турсак, экөөбүз дагы чыгарып беребиз.